Договариваются, да? Ну. Посмотрим, что сделает. Номер базы нету, обложка номер, затонировано окна, как видите. Пытается договариваться, звонит кому-то. Посмотрим дальнейшие действия сотрудника. Получается, просто отпустили, едет дальше своим делам. Не, ким çaldı? Анан? Не, бул кетип атат. Штрафстаникке кетип атасың. Азыр жерден тез токтот, азыр өзүңө проблема бар. Токтот, отасың, подложка номер болуп атат. Азыр мен чалам азыр. Ассаламу алейкум. Жогоруда сиздер көргөн видео мындан бир 12 күн мурун жарыяланган болчу. Жана ал видео жарыялангандан кийин видеону тарткан авторго видеодо сөз болуп жаткан белгисиз бир УКМКнын кызматкери видеону тарткан авторго бир түшүнүксүз таптакыр эле башка бирөөгө түзүлгөн протоколду жөнөтүп ошол видеону жарыялаган Ормокеевке өчүрүп койсунчу деп айтып койчу деп билдирүү жөнөткөн экен. Анан мен ал протоколду жакшылап изилдеп көрсөм, болгону бир 1000 сомго гана түзүлгөн айып протокол экен. Анан ал жерде 1000 сом эмес, чын-чынына келгенде 40 000 сом айып протокол түзүш керек эле, 40 000 сомдук. Мындан улам мен атайын Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгына караштуу Жалал Абад облусунун жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн атайын пресс кызматкерине чыгып, бул видео боюнча кандай иш чара болду, кандай жумуштар аткарылды деп суроо узатканымда, ал мага 17 декабрь 2024 жылы түзүлгөн 2 протоколду жөнөттү. Буну менен мен эмнени айткым келип атат? Бардыңыздар көрүп жатасыздар азыркы өлкөдөгү абалды. Биздин аттуу баштуу чоң кызматкерлерибиз бүтүндөй коррупция менен, уюшкан кылмыштуулук менен алгылыктуу иштерди алып барып жаткан учурда ушундай бир белгисиз, бир атын атабаган кызматкерлер, мындай чоң кызматкерлердин кылып жаткан иш аракетине жана өздөрүнө көш болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, мен мына жалпы милиция кызматкерлерине, ошонун эле ичинде жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө иштеген кызматкерлерге кайрылып кетет элем да. Ушинтип силерге бирөө ортодон чыгып, ал чалып атат, бул чалып атат, коркутуулар болуп атат дегенди качан токтотосуңар? Кийип жүргөн формаңардын намысын жок дегенде коргобойсуңарбы? Орусча айтканда честь мундира барбы силерде же жокпу? Мына мен мисалы үлгү катары өзүңөрдүн эле кесиптешиңерди айтып кетет элем. Мирлан Талайбеков деген бар. Ал сен ээлеген кызматыңа, ээлеген мансабыңа карабастан бардыгына бирдей тегиз айып протоколдор түзүп, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартып жатат. Ошол сыяктуу болбойсуңарбы? Эмнеден коркосуңар?
ошол жерде жанагы видеону тарткан жаран болбогондо азыр мисалы үчүн мамлекеттин пайдасына 40 000 сомдук пайда келмек эмес да. Ал чалды, бул чалды, коркутту, үркүттү деп. Андай болгон болсо жумушуңарды таштап эле кетпейсиңер эгерде мыйзам чегинде иштебей ушундай түшүнүксүз бирөөлөр коркутса. Ошол айтор.